өзүбүздүн ар кандай көрсөткүчтөрүн көрсөттүк. Кайсы жылдары кандай көлөмү болгон, мисалы Ысык көлүбүз боюнча кандай көлөмдө болгон, бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнүн негизинде кандай көлүбүздүн акыбалы бүгүнкү күндө. Эң негизги бул жерде улуттук форумдун негизги бул максаты биз кантип көлүбүздү сактайбыз, кайсы механизмдер менен сактайбыз жана кандай эл аралык деңгээлиндеги бизде тажрыйбалар бар деп мына ушул жерден биз бул площадкада суроо жана жоопторду издеп келатабыз да. Бул жерде таза суу боюнча биз маселени көтөрүп атабыз жана ирригациялардын багытындагы сууну айыл чарба багытындагы кантип үнөмдөйбүз деп ушул жагын айтабыз жана жердин астындагы сууну кантип биз туура пайдаланабыз деп мына ушундай маселелерди айтып келатабыз. Дагы бир максаты биз бул жерде канча бизге акча каражат керектигин биз айтып берип атабыз. Ошол мен дагы өзүм презентациямда көрсөттүм. Бул таза суу багытында канча жана ирригациянын суусуна канча жана жер астындагы сууга канча акча каражаттар бөлүнөт. Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунда пилоттук негизде көп райондордо сууну эсепке алуу аралыктан башкаруучу датчиктерди, сууга мониторинг жүргүзүүчү системаларды ишке киргиздик. Аны биздин өлкөдө ошонун кеңири жайылтуу боюнча мамлекет аркылуу акча бөлүнүп, азыр мына чүйдө башталды. Суу өлчөө системалары, дистанционный датчиктер дегендей. Андан кийин мына ФАО деп коет биздин кыскача организация. Баткенде жана башка областтарда тамчылатып сугаруу системаларынын баягы көргөзмө фазасын аяктады да. За последние 4 года Исыкульская область добилась значительных успехов. Валовое региональное производство увеличилось с 85 до 130 миллиардов сомов, создано свыше 10 тысяч рабочих мест, освоено более